Кезектеги депрессия боюнча темаларыбыз дагы улантылат, урматтуу достор. Менин каналыма подписка кылып, лайктарды койгонду унутпаңыздар. Дагы бир депрессияга адамды алып келе турган эң көйгөй маселе бул ажырашкан, ата-энеси ажырашкандан кийинки балдардын тагдыры да. Мен дагы бир ушу жакында эле бир видеону көрдүм. Ата-эненин ажырашканын балдар эч качан кечирбейт экен. Өмүрүнүн акырына чейин ушул жүрөгүндө тыкыйып турат экен да. Себеби баягы эки адамдын ортосундагы бир жакшы болбой калган мамиле ортосундагы балдар үчүн өтө чоң таасир тийгизет экен да. Ушул мезгилде дагы ушу балдар баягы аябай өтө оор кабыл алышат экен да ушул ситуацияны. Анан өмүрүнүн акырына чейин анын жашоосуна абдан терс таасирин тийгизет экен. Кайсы жерде болсо дагы абдан мындай терс болот экен да. Анан урматтуу достор, дагы бир айтып кете турган нерсе бул жерде жанагы атасы жок эркек балдар өскөнү да. Биз ар кандай комментариялар жазып атышат биздечи, мисалы үчүн атасы жок эле сонун болуп жүрбөйбү, атасы жок эле чыгып атпайбы дегенчи. Бирок ошондой болсо дагы атасы жок, же атасы таштап кеткен, же атасы каза болуп калган, же атасы алыста жүргөн балдарды ушу тегерегиндеги анын чоң атасы бар, анын тай атасы бар, анын тайкелери бар, алардын агалары бар, жосо баягы ошол тукумдагы эркектер да бар жерлерге барып ошо балдарга эркектин тарбиясын бергенге аракет кылыш керек да. Жок дегенде эле мына менин мисалы үчүн бир аябай жакшы мисалым бар. Мен өзүм абдан жакшы жакын адамдарымдын бири ошо атасы жок болгондо апасы спортко берген да. Спортто дагы баягы эркектик качестволор, сапаттар жакшы өрчүйт да. Жок дегенде ошондой андай тегереңизде сиз мына ишене турган адамдар жок болсо, жок дегенде бир жакшы бир насаатчы же болбосо жакшы тренер баягы эркектердин арасында жүрүп бир эркектик тарбия алганга вообще аракет кылышыңыздар керек да. Анан бирок ошол жанагы балдарыңыздарды ошондой эгерде баягы ажырашып кеткен убактар болуп калса, балдарды жакшы карап ошолорго көңүл бөлүп баягы стресстен, депрессиядан чыгарып кеткенге аракет кылышыңыздар керек.